Саламатсыңарбы кымбаттуу менин алтындай болгон отурайган окуучуларым. Силер акылдуу, билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, сулуу, мээримдүү, тырышчаак окуучуларсыңар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагында ичкертүү жана ажыратуу белгисин өтөбүз. Максаты ичкертүү жана ажыратуу белгилерин билесиңер, мисал келтирип көнүгүштейсиңер, көндүмдөрүңөр калыптануу ой жүгүртүңөр өсөт, тапшырманы өз убагында аткарууну үйрөнөсүңөр. Кыргыз тилиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат. Алар сөз ичинде өзүнчө тыбыш болуп угулбайт. Мисалы, медаль, коньки, съесть жана подъесть жана башка ушул сыяктуу. Эми балдар, биз силер менен көнүгүүлөрдү иштей баштайбыз. 92 көнүгүүдө почтальондун сумкасы аңгемесин окуйбуз. Ушинскийдин чыгармасы. 1 бөлүм. Коля ак көңүл, бирок абдан унутчаак бала эле. Ал ноябрь айынын бир күнүндө Харьковдогу чоң энесине кат жазып, аны жаркыраган октябрь майрамы менен куттуктады. Ал өзүнүн окуусу жөнүндө, убакытты кандай өткөрүп жаткандыгы жөнүндө, муз үстүндө коньки тепкенди үйрөнгөндүгү жөнүндө баяндап жазды. Кат абдан жагымдуу жазылды. Бирок Коля анын ордуна конвертке жарым барак актай кагазды салып койгондугун байкабады. Кат болсо өзү барактап отурган альбомдун ичинде калды. Конвертти чаптап бекемдеди. Адрести Харьков шаары, Жеңиш көчөсү, 12-үй, 1 подъезд, 52 батир деп жазып почта маркасын жабыштырды. Анан ал кат почтага жеткирилди. Баягы жарым барак актай кагаз Харьковдогу чоң энеси майрамы менен куттуктоо үчүн зымырады. 93 көнүгүү. Коля кандай бала экен? Ал кимге кат жазды? Катында эмне жөнүндө айтты? Катты кайсы дареге жиберди? 94 көнүгүү. Тексттен ичкертүү жана ажыратуу белгилери катышкан сөздөрү бар сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Ал сөздөрдүн жазылышына байкоо жүргүзгүлө. 95 көнүгүү. Сүрөттөн көргөнүңөрдү жазгыла. Алар канча тамга, канча тыбыштан куралган? Аларды катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үлгү боюнча жакшылап карап, көңүл буруп жазабыз. 96 көнүгүүдө нын мүчөсүн улап жазасыңар. Эмнени байкадыңар балдар? Октябрь, ноябрь, декабрь, медаль, циркуль. Нын мүчөсүн улап жазгыла. Үйгө тапшырма. 97 көнүгүү. Силер дагы кат жазып, жөнөтүп көргүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.